150 сомдон бул жумуш күндөрү, ал эми ишемби, жекшемби күндөрү 180 сомдон аныктадык, сунуштап атабыз. 3-чү категория бул 3 жаштан жогорку балдарга жумуш күндөрү 200 сомдон, дем алыш күндөрү 280 сомдон. Ошондой эле ал жерде баягындай электрондук ойноочу аппараттар коюлган жаш балдарга. Алар дагы жалпысынан 3 категорияга бөлүнөт. Бул алардын ичинен чоң ойноочу жабдууларды коебуз. Аларды дагы баягы по минутуна бөлдүк. Бул баягындай эле башка шаарлардагыдай эле практиканы колдонуп, айтып кеткенде, эгерде 5 минут ойносо 80 сом болот жумуш күндөрү. Ал эми болсо дем алыш күндөрү ойносо ошол 80 сом боюнда эле калат деп сунуштап атабыз. Эми баарына токтолбой эле коеюн, колуңуздарда материалдар бар. Туулган күн эстерине, туулган күнү болгон балдарга акысыз киргизели деп атабыз. Ошондой эле баягындай бизде майрамдар бар. 1-июнь күнү ошол балдардын коргоо күнүнө, ошол балдар күнү коргондо бир күндү биз акысыз кылалы деп атабыз. Муниципалдык ишкана болгондон кийин. Анан 3-декабрь бул ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын эл аралык күнүнө карата дагы, ошол күнү дагы баягындай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы акысыз кылалы деп чечтик. Ошентип сиздердин карооңуздарга сунуштадык. Ал эми мындай кыскача маалымат иретинде айтып кеткенде, алга чейин дагы буга чейин маалымат берилди баарыңыздарга. Түмөнбөй Байзаков атындагы жайгашкан жаңы салынган 2 миллиардтын эсебинен жаш балдар ойноочу комплекс. Түмөн Байзаков бул спутник, спутник микрорайонундагы паркта, парктын ичинде жайгашкан. Бул жакын арада ачылышы болот. Ошонун тарифтерин карап бекитип бериңиздерди суранабыз. Спутниктеги жаңы парк ачылбады беле? Илгерки аты Норус парк, кийин Байзаковдун атына өзгөрүлгөн. Ошол парктын ичинде былтыры республиканский бюджеттен акча каражаты бөлүнгөн, ал жерге балдар ойноочу аянтча курулган. Бүт муниципалдык кылып куруп атат, ичинде бүт балдар ойноочу бүт шарттары каралган. Ошонун тарифтерин карап бергиле деген сунушту берип атат.